Жашоо адам баласын түрдүү кыйынчылыктар менен сынайт. Алдыда кимди кандай окуялар күтүп турарыдагы баарыбызга табышмак бойдон. Жашоодогу түрдүү тагдырларды чагылдырган Ош Примдин Гүдөр программасы бул жолу Ош облусундагы Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылына барды. Бул Кыргыз Ата айыл өкмөтүндөгү Арал 2 айылындагы Бегалиевтердин үй бүлөсү. Ушул тапта бир үйдө 4 мүмкүнчүлүгү чектелгендер жашап жатат. Alan кейін жүріп, оңша бападым, қалсада. Үйбіліме шартым да шар, қолымызда жоқ. Балам бар, баламда бел ұройд. Оялым бар, оялымы да онша құлау ұқпайды. Шуда болып, қиналып, жайық емолдады да. Анан қолымызда жоқ болып, қиыншылық болтады. Каныбек Бегалиев менен Айзада Бегалиеванын бир уул 3 кызы бар. 4 баласынын мүмкүнчүлүгү чектелген. Кыздарынын баардыгын турмушка узаткан. Бул үйгө тирек болчу жалгыз уулу дагы мүмкүнчүлүгү чектелип, ден соолугу жайында эмес. Маңдайга жазганы ушул экен деген эне өтүп жаткан өкүнүчтүү тагдыры тууралуу буларга токтолду. Эми кандай азыр эми 3 кыз 1 уулум бар. Кудайга шүгүр. Биз биринчи жолу ошол Тоғында Қараташ айыл деп, Қараташ деп қойтылы, ошол жака бөлүнгөн элек. Ол жака бөлүнгөндөн кийин анан ол жакта апасынын үйдө, анан кийин бияка кайра көчкүлө деген да, анан кайра көчкөнүбүздөн анан эми ушул ашар жолу менен эле кайлылар менен эле бирге эле кылып койгон элек. Ашар жолу менен эле бүтүрүп эптеп чыкканбыз да. Анан эми ошол боюнча эле иштеп жүрдүк. Анан эми кичине неме болду, анан эми балдар чоңойгондон кийин кичине жетиштире албай калат десиң да, анан одан кийин ошо кичине неме кылабыз деп анан Казакстанга барып иштегенбиз. Казакстанга 1 жыл барып иштеп келдик, анан кичине азмаз эми о жерде баягы экен, эми бала чака менен баргандан кийин кардың тоет экен, анан кайра келет кеткен. Мен азмаз чыгым менен келдик. Бирок кайра кийинки жылы дагы бардык, анан барган менен дагы эле ошол. Ondan кейін анан барбайлы койлук эми өзүбүздүн эле эшигинин алдында кичине паскелерди карайлы деп анан ушуларды карап калдык. Анан Кудайга шүгүр эми чалым жакшы эле болуп жүрчү эле. Кийин эле анан ушу көзү неме болуп калды. Анан кийин ошол көзү неме болуп калгандан кийин ошо кичине биз эми чындыгында алдын ала көрсөтө бербеппиз да. Эми кызга Doktorlarga hemen pul gerek da, onun gözün көрсөтүшкөн, аракка биракка кылабыз да деп жүрүп бериппиз. Кийин анан ошол кичине анан дагы кичине элдер неме кылып туруп телевиденияга чыкканбыз. Мунун көзүн көрсөткөнбүз. Анан кичине дәрилерди онан кийин операция болду. Анан жакшы көрүп калды эле. Жакшы көрүп 2 жыл туруп туруп. Жакшы болду эле 2 жыл болуп калды эле, жакшы болгонуна. Мындан кийин анан быйыл эле ушул жаз алдында көзү кичине бозолуп калды деди. Секин неме болуп калган, анан баарынга апарып көрсөттүк, анан дарылардык. Анан кайрадан дагы больницага жатты. Анан о жерде кичине дарыларды, анан болбойт окшойт. Көзүнөн жылыш болбоду. Айзада Бегалиева учурда 56 жашта. Жаш кезинен эле кулагы жакшы укпайт. Учурда кулагына угузуучу аппаратты салып алган. Ал эми 59 жаштагы жолдошу Каныбек Бегалиев көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Аны саз келгенсип кулагынын угуусу дагы бир топ начарлаган. Жакында эле ооруканадан чыккан. Менин кулагым эми жашыман бери азмаздыкпай калган эле. Ошол эле боюнча эле эми чындыгында ата-энеме эле неме кылбаппыз, ата-энем көрсөтпөптүр деп өзүм айтпапмын. Ошол менен ушу менен шолтуп келатам. Чоң кызым турмуш өзү менен өзү. Аллага шүгүр. Анан эми тоодагы кызым өздөрү менен өздөрү эми кичине жөлөк кыла алат улам. Анан мына балам булам жөлөк кыла алат, бирок
камдарман мындай оор ишке жарайт да. Ошон үчүн бул ушундай болот. Ben bir grupadağı yememin, yeni atmın. Ben grupadağı. Yok, bular bilbek bular can geldi. Ben grupadağı yeni atmın. Sonra bir kız, yaş gurbet. Ağzım kasada, bıyık grubağı kalıp. Ben sana yattım, bir sene alıp. Ondan yaş bu oldu. Болгондо балдар нормальный эле болгон эле. Эч кандай майыптыгы жок эле. Акыл эсе эле даана эле. Эми барган сайын эми билбейм, эми буларды кандай десем экен. Камдарман болуп неме болуп калган эми условияданбы дейт. Жакшы багылбай деп билбейм. Эми шыягынан. Эми туулганда майыптыгы жок эле. Бардыгы эле жакшы. Чоңойгондо барган сайын өздөрүнө алат. Кийинчерээк ооруп калышты булар, Ооба, кийинчерээк ушундай акыбалга түштү. Дарыгерлер көз багында көрсөткөн Жок, эми чындыгында дарыгерлерге апарбаппыз. Чындыгында көрсөтпөпмүн, убагында. Эми баламды бир апарганмын мынаны. Давлениясы пастып кетти. Көп эле пасыки давлениясы баягында витаминдүү оокаттардан бериң деди. Анан ошо боюнча эле калып калгам да. Азыр балаңыз эмне болуп ооруйт? Дарыгерлер эмне деген мындай диагноз коюштубу кийин көрсөткөнүңүздө? Буну ошол камдарман экен, давлениясы пас экен. Анан эми ошол нервтен неме кылат экен деп ошондой дешти. Каныбек уулу Уларбек 30 жашта. Бул үйдүн жалгыз уулу. Үйлөнгөнүнө 5 жылдын жүзү болду. Учурда келинчеги экөөнүн 2 баласы бар. Уларбек мырза оор жумуш жасай албайт. Буга чейин дагы бир нече жолу жумуштап иштейин деп аракет кылып көргөн. Бирок ден соолугуна байланыштуу иштей алган эмес. Азыр үй жумуштары менен гана алектенет. Келинчеги уул чайымдагы майып, жакшы баса албайт, башы дагы ооруйт. Үй жумуштарын жасоодо дагы кыйналганын айтат. Үйдүн келин экенсиң, күнүмдүк эмне жумуш кыласыз үйдө? Özüm көп me kızım başım ağrıydı. Jönü turgun kalım çok boladı. İşte Тамак жасап, күнүмдүк үй жумуштарын кылабыз. sekin şerpe koyarım. Anan toy topu bolup kalsa olarga men barbayım. Oyağa barganga kızmat kış gerek. Olarga kurgamın. Balasın qırıvatatып, qayna şona şıltaqtap qoyat. Ötke başqam özüm qorunamın. Jurağına toylarga barıp köysmin deseyem barbayman. Putumdan qorunam. Yoq men balam qırıp oturacağım diye. Ay. Üysa şu uylar bozulganda yaxşı bolatdı. Şu iki balama toy kılam diye otur. Kiçine basa. Şolunu kılam bu. Şonu kılar kılam bu deyip korkamın. O nerede çürüğüm var oturat. Özüm putum aydan. Şunda bakanda neçerde iş albaydıken özü izlep gördüm. Ülkesin cığılım ötürsem ama işteyin dedim, bu kaldı. Yerim iştiyse, derdim içimde menden. Çatışım ötürüp olsam karaymen. Bunu cığıtıp koyam deyip korkam, könce cetirlem. O da hem cığıtıp koyamın. Cığıtıp koyam. Könce kalasken karmatıp koyam. Oyuncak maşineler berip koyam. Oşalarda alaqsı oynayıret. Köyde muzika koyuverim. İki balam uçup dalaşı oynaşıveret. Köyde kolumdan keşince işlerdi kılamın. Üllerimden tamçı ötüt. Tamçı ötüt. Anan özüm bakır ökürem bayağı turganda.
Бир үй бүлөдө 5 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашап жаткан бул үй дагы жараксыз абалда. Кышкысын суук, тамандан сыз өтөт. Ал эми жамгыр жааганда тамчы тамат. Айтор турак чайды тез арада калыбына келтирбесе, кулап калуу коркунучунда турат. Немелерибиздин жарака үймөн жыйпылары санак, тамчы өтөт, жамгыр жааса. Şunun için elden sıraya şunday ondan jardam beriңiздер. Balam oruçcan, özüm oruçcan, ayalım oruçcan. Оорукчан, мүмкүнчүлүгү чектелгендер жашаган бул үй бүлөнүн аянычтуу жана өкүнүчтүү жашоосу сизди дагы ойлондурбай койбосо керек. Дал ушундай жагдайда өмүр сүрүп жаткан бул үй бүлөгө жардам колун сунууну кайрымдуу элибизден суранабыз. Өз салымыңызды кошуу үчүн экран алдында жазылган номерлерге байланышсаңыз болот.